Саламатсыңарбы, сиздер менен кайрадан мен Торбаев Азат. Бүгүнкү кыскача видео ролигибизде жаткан төө тамагын жасамакчыбыз. Жаткан төө тамагы дымдама тамагына эле окшошуп кетет. Бир гана демдердин алдына үстүндө оромо түрүндө кошумча дагы бир тамак жасап туруп, камырдан үстүнө коюп, тизип, анан демдеп коебуз. Ал эми даярдоо процессин көрсөңүздөр болот. Казаныбызды ысытып алабыз. Ысыган казанга өсүмдүк майын куябыз. Өсүмдүк майы ысыгандан кийин алгач тууралган этти салып алабыз. Майыбыз ысып калды. Анда эмесе этти салабыз. Сөзсүз түрдө майды ысытып алуу керек. Жакшылап аралаштырабыз. Эттин жагымдуу жыты чыга баштады. Эми бөлүктөргө бөлүнгөн баш пиязды салып алабыз. Бир аз сарымсак салып, эт даамдуу болуу үчүн сарымсактын жагымдуу жыты чыгат. Аралаштырып, туз себелеп, андан соң кинза салабыз майдаланган. Бир аз кара мурч салмакчыбыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин сабизди салабыз. Сабизди кааласаңар шакекче, кааласаңыздар кыйгачынан турап, мындай сүйрүү кылып турап алсаңар болот. Кайрадан жакшылап аралаштыруу керек. Эми помидорду турап салабыз. Ошондой эле помидордун ордуна томат пастасын дагы колдонсоңуздар болот. Бирок сезонго жараша помидорду кошуп алсаңар, помидор менен даамдуураак болот. Эки помидорду туурап кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Абдан жагымдуу жыт чыгып жатат. Тилекке каршы экрандан аркылуу жытты бере албайт экенбиз. Андан соң алгачкы иштетүүдөн өткөрүлгөн жууп тазаланган картошкага туз жана кара мурч себелеп, жакшылап аралаштырып алабыз. Картошканын үстүнкү бетине салып, андан соң калемпирди салып алабыз. Болгар калемпирин. Бир аз туз себелеп, ак качанду капустаны тизип салабыз. Көрүп жаткандай катмар түрүндө кетип жатат. Биринчи алдында эт, баш пияз, сабиз, помидор болчу, андан соң картошка, болгар калемпири, эң үстүнө капуста. Ашкөктөрдөн себелеп, кайрадан эң үстүнкү катмарына кичине туз, майдаланган кара мурч себелеп, кааласаңар кызыл мурчтан да сеп койсок болот. Андан кийин бир аз гана суу куюп коебуз. 200 мл. Капкагын жаап, жай отко коюп коебуз. Тамагыбыз жай отто демделип турганча биз камыр даярдап алабыз. Камыр үчүн бизге алгач унду ээлеп алып,
ага суу, кошумча жумуртка жана туз кошуп катуу жууруп алабыз. Камыр 20 мүнөт тыныткандан кийин бир сыйра ыйлайбыз, андан соң дагы бир тыныгат. Анан кийин мындай кылып жука жайып, үстүңкү бетин өсүмдүк май менен майлап, камырды дагы чоюп алабыз. Турамжы үчүн картошка, ашкабак, баш пияз жана жусай кетет. Туз жана кара мурч кошобуз. Татымына жараша татымалдардан кошуп, мисалы мен көп тамактарга кориандр, кинза кошмокчумун. Жакшылап аралаштырып алабыз. Алгач жайылган камырдын бетине турамжыны салып, текши кылып жайып, андан кийин ороюбуз. Камырды жакшылап тыкысыраак кылып ороюсуздар, кийин бышырууда чачырап кетпөө үчүн. Мынакей оромо түрүндө болуп оролду. Андан соң курч бычактын жардамы менен кыйгачынан кезебиз. Мынакей көрдүңүздөр. Эми эң үстүңкү бетине, тамагыбыздын эң үстүңкү бетине даяр оромобузду, чала фабрикатын салабыз. Текши кылып тизип алабыз. Кааласаңыздар дагы үстүнө аш көктөн себелеп 1 литрге жакын суудан куюп, андан соң капкагын жаап демдеп коебуз. Анда эмесе тамагыбыз дагы бышып калды. Бышыруу мөөнөтүнө 40 мүнөт убакыт кетти. Мынакей камырыбыз дагы, оромобуз да бышты. Эзилбей формасы сакталган. Табактын бетине чет жагына оромобузду салып, ортосуна дымдамабыз салып коебуз. Бул тамактын аталышы жаткан төө. Көрүп тургандай 2 тамак бир казандын ичинде бышып жатат. Үстүңкү бетине эттен салып, аш көк менен кооздоп беребиз. Анда эмесе тамагыбыз да мына даяр болуп калды. Көрүп тургандай, мынакей кандай гана керемет бир казанда 2 тамак даярдалды. Көрүп тургандай. Биринчиси дымдама, экинчиси оромо деп койсок болот. 2 тамакты бир казанда демдеп туруп, жаткан төө деген тамакты бышырып койдук да. Мынакей, урматтуу көрөрмандар, тамагыңыздар даамдуу болсун.